Mına to'xtalgan odamlarni görgüle. Çırptırganda koşup tutulma sanarı kesin zaten veremiz. Mana odamni ko'ringizlar. Çırptırganda koşup tutulma sanarı kesin zaten veremiz. УКМК Тажикстан Кыргызстандын 3 заставасы менен 2 постун аткылады. Кыргыз-Тажик чегарасында кырдаал курш бойдон калууда. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда саат 17-лер чамасында Тажик тарап Кыргызстандын Капчыгай, Миңбулак, Достук чегара заставалары менен Кожогар булак башы чегара постторунан миномот менен аткылаган. Мындан улам Тажик тарапка жооп катары Кыргызстан УКМКсынын бөрү атайын даярдыктагы аскер бөлүгү Тажикстандын Ходжа-Аало чегарасы заставасын басып кирди дешти УКМКдан. Кыргыз-Тажик чегарасынын аймагында эки тараптан тең кошумча күчтөр тартылууда деп билдирет Nazar News сайты. Жогорку кеңештин депутаттары Баткенге барат. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары чегара маселесин карап, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, ички иштер министри баштаган бир топ тийиштүү өкмөт мүчөлөрүнүн маалымат укту. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык төрага Талант Мамытов баштаган эл өкүлдөрү абалды жөнгө салуу боюнча тез арада ыкчам чараларды кабыл алып, мыйзам чыгаруу органы катары бардык маселелерди чечүүгө көмөктөшөт. Чегара аймагында жашаган мекендештерге жардам көрсөтүү маселеси дагы каралды. Абалды жөнгө салуу боюнча депутаттар бир топ сунуштарын айтышты. Жогорку кеңеш кабыл алган 3-майдан 7-майга чейинки эл өкүлдөрү аймактарда шайлоочулар менен иштөө боюнча токтом жокко чыгарылып, бул күндөрү иш ордуларында болуп, тийиштүү чараларды көрөт деп айтылат билдирүүдө. Ал эми жумушчу топко кирген эл өкүлдөрү эртең Баткенге барып элден кабар алуусу күтүлүүдө, деп жазат Nazar News сайты.